Контрабанда бұл коррупцияның bir бөлігі. Президент Сооронбай Шарипович коррупцияға қаршы күрөшүү саясатты приоритет қатары қойған. А бирокчиликке қаршы укук коргоо органдар берилген тапшырмаларды так аткара албай жатышат. Контрабандисттер Кыргызстанда жыргап атышат. 20-жылда парламентке келебиз деп атышат. Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Уруларды, элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жыргап кетти. Керек болсо биз менен тойго барачат, Куран окутууга барачат. Башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат. Партияны түзүп атышат. Биз ошого жолду бербеш керекпиз. ОПГшниктер жок деп атат МВД. Таможня айтып атат, контрабанда жок. Андай эмес да. Мүмкүн кагаз жүзүндө жок. Бирок эл билет. ОПГшниктер бизде көп, контрабандисттер бизде көп. Рахмат.